Түз эфирде кайрадан мен Алтын Арыстанбекова. Саламатсыздарбы? Мен бүгүн дагы Ак Өргөгө келдим. Ушул түз эфирди ким көрүп аткан болсо, мына мен экинчи аккаунтумдагы түз эфирге чыгып атат. Ким көрүп аткан болсо, колдон келишинче группаларга өзүңөр дагы комментарий жазып бөлүшүп коюңуздар. 3 күндөн бери ушул Ак Өргө жаңы конушунда мурдагы Бишкектин ген планы боюнча парк боло турган, бала бакча боло турган жерлерди баягы өтө тыңдар, байлар эме кылып атышыптыр. Талашып ошол жерге сода борборлорун курабыз дешип атыптыр. Анан жергиликтүү тургундар өзүңөр билесиңер, Ак Өргөлүктөр 3 күндөн бери түз эфирде мен түз эфириме чыгып алып айтып атышат. Ким талашып атканын, кайсы жерди талашып атканын, бизге парк керек десе, ага деген булар сода борборун курабыз дешип атат. Анан кийин деген буга чейинки окуяны кыскача айтып берейин. Буга чейин Нурлан деген кишинин аты аталды. Ал киши ошол Ак Өргөнүн жашоочуларынын проблемасын коомго, бийликке жеткирди деп мени сотко берем деп чыкты. Улукбек Карыбек уулу аралашып кетиптир. Менин угушумча, чынбы жалганбы мен билбейм. Ошол Нурлан деген кишинин өкүл баласы болот окшойт, Улукбек. Анан Улукбекке айтарым, байлар эмес, эл тарапта бол. Буга чейин дагы сага эскерткем. Азыр эми мен Ак Өргөдөгү жанагы бала бакча курула турган жерде турамын. Анын ордуна кайсы бир аким келгенде, ошол биринчи түз эфирде айтышкан, кайсы бир аким келгенде кичинекей момундай сыяктуу балдардын аянтчасын курган экен. Мына мондай эме чатыр турат, мондай нерселер турат. Анан мондай кичине качелялар турат, мондай нерселер турат. Ошол Нариман Тулеевдин убагында деди. Нариман Тулеевдин убагында бала бакча курулгучаңды ушундай кылып берели деп, ушундай кылып кичинекей болсо дагы балдардын аянтчасын окшоштурушкан экен. Окшоштуруп мондай курган экен. Эми 3 күн мурун Айбек Каныбек уулу деген жигит мен бул жерди сатып алганмын деген шылтоо менен момундай өзүңөр көрүп турган контейнерлерди, чоң контейнерлерди коюп койгон. Момундай контейнерлер койгон. Сары, кызыл, мунун узундугун караңыз, чоңдугун караңыз. Бул жерде болсо момундай неме туруш керек болчу. Балдардын аянтчасы болчу, балдар ойнойт болчу. Мына бул жакта болсо жашылы турат. Мына дагы бир турат. Мына жер болсо деген балдардын футбол ойной турган жери болчу экен. Аны тосуп койгон, балдар ойнобосун депчи. Мына момундай контейнер менен тосуп койгон. Аркы бетти кечинде түз эфир кылгам. Мен азыр мына балдар аянтчасын түз эфир кылып атам. Ушул аянтчаны тосуп туруп, мына мондай контейнер менен тосуп койгондо балдар футбол ойной албай атат экен. Анан эми бунун бийиктигин караңыз. Мына мондай бийик. Анан мондай темирлери бар экен дагы. Буга деген балдар чыгат да, балдар, жаш балдар чыгып ойноп, анан ошол секирип атышат экен. Эми бул контейнерлерди алгыла деди. Ак Өргөнүн тургундары айтты, алгыла деди. Себеби дегенде балдар үстүнө чыгып секирип, оюн омурткасы сынып бир нерсе болсо эмне болот? Ким жооп берет? Ошого эч ким жооп бербей атат да. Эми Айбек Каныбек уулу ушул контейнерлерди койгон. Балдардын аянтчасын алып келип коюп койгон. Ушул жерде эмне кура турганы белгисиз. Бул жер бала бакчанын орду болуш керек болчу. Гүлзат эже туура айтып атасыз. Ач көздөр бай тойбойт экен да, байлар тойбойт экен. Анан контейнерде 4 контейнер турат. 4 контейнер турат. Тиякта болсо 2 чоң контейнер коюп койгон. Анан эми резонанс болгондон кийин Кудайга чексиз шүгүр айтам. Мэриядан вице-мэр Азамат деген вице-мэр жигит бар экен. Азамат жигит экен, келиптир. Ошол эле күнү вице-мэр келген күнү мен түз эфир жасаганын эртеси күнү вице-мэр келип атат. Анан деген акимдин орун басары келип атат. Ошол экөө келип атын тааныбайт экен, Замакин ким экенин билбейм. Билгендер белгилеп жазып койгула, аты жөнүн жазып койгула, көрсөтүп койгула, жөнөтүп койгула эгерде WhatsApp номери бар болсо. Анан келиптир дагы Замакин унчукпаптыр, вице-мэр болсо
ушул талаш экен, талаш токтогучаңды эч ким эчсе курбайт деп токтотуп коюптур. Эми ушул балдар аянтчасында турам мен. Ушул балдар аянтчасынын ээси, балдар аянтчасына курам деген адам, балдар аянтчасына өзүнүн каалаган нерсесин курам деп бала бакчанын ордуна өзүнүн мындай соода бир нерсесин курабы белгисиз болуп атат. Ошол ак өргөнүн жашоочуларына коркутуп атыптыр. Анан кийин деген Айбек Каныбек уулу деген. Мен ушул түз эфир аркылуу Айбек Каныбек уулуна кайрылат элем. Нурлан деген киши мен сотко берем деп чыкты. Эгерде сен дагы сотко бере турган болсоң, жаш бала экен, ошон үчүн сен деп атам. Сотко бере турган болсоң, анда сүйлөшөбүз. Мени деген ак өргөнүн тургундары чакырган. Биздин таламыбызды талашып бер. 89-жылдан бери ушул жерде парк кура албай атабыз, бала бакча кура албай атабыз, мамлекет куруп бербей атат. Эми бийлик өзгөрдү, жакшы бийлик келди, элдин үнүн уккан, элдин суроо талабын аткарган бийлик келди деп сүйүнүп атышат. Буюрса, Кудай кааласа, ушул эфир бийликке жете турган болсо, президентибизге жете турган болсо, Камчыбек Ташиевке жете турган болсо, бала бакча дагы курулуп калар. Үзүлбөгөн үмүт деген сөз бар. Айбек Каныбек уулунун атайын эфирге чыгып эскертип атам. Мен азыр ошол сен өзүңдүн мынау таштап кеткен контейнерлериң турган жерде турам мен. Ушул балдардын футбол ойной турган жерине контейнерди коюп ойнобосун деп тосуп койгон экенсиң. Сага кайрыларым, Айбек Каныбек уулу. Ак өргөнүн жашоочуларына бирден чалып алып эмне коркутуп атасың? Колуңарда асманыңар болсо таштай бергиле. Неге мынчалык кыйынсыңар силер? Кыршаңар кийин. Эгерде жанагындай өтө кыйын бала болсоң, өтө деле кыйын бала эмес окшойсуң. Себеби дегенде сен жөнүндө маалыматты чогулттум мен. Ал маалымат боюнча Айбек Каныбек уулу кайсы жерде ким болуп иштейт? Ошол өзүнүн ишмердүүлүгүнөн мамлекеттик бюджетке төгүлө турган салыкты төккөн эмес экен. Аны дагы канча төккөн эмес экенин мен дагы иликтеп атам азыр. Сен биринчи ошол налогду төк. Анан кийин деген контейнерлерди алып келип элге үстөмдүк кылсаң жарашат. Ага чейин биринчи ишкер катары, бизнесмен катары салыгыңды төк. Болбосо ушул түз эфирде мен расмий кайрылам. Керек болсо ак өргөнүн эли, мен дагы жаран каттары, мен биринчи Кыргыз Республикасынын жаранымын, анан көз карандысыз эркин журналистмин. Мен салык кызматына арыз менен кайрылам. Айбек Каныбек уулу деген жигиттин төкпөгөн салыгын текшериңиздер деп. Эгерде ак өргө элин коркуткандай мени дагы коркута турган болсоң, анда мен дагы кайрыла турган адамдарга кайрылам. Коркутканыңарды токтоткула. Себеби дегенде каралардын заманы бүткөн. Кара болсоңор, биз карабыз деп ачык айткыла. Кара болбосоңор, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды элдин кызыкчылыгынан бийик койбогула. Эгерде Айбек Каныбек уулу деп айтып атам, кайра кайталап атам. Кара Суу районунда төрөлгөн жигит экен. Эгерде чындыгың бар болсо, мага жолук. Ошол эле ак өргө элинин алдында туруп, колунда документтерди көрсөт. Чындап эле жанагы башкы архитектура сага уруксат берген болсо, сот маселесинде жеңип чыккан болсоң, кагаздар боюнча расмий кагаздарың менен ушул жерге чындап эле ээлик кылган болсоң, анда келип ошону далилде. Анан бекине отуруп алып, контейнерлерди жөнөтүп коюп, бирөөлөргө чалдырып, ушул жерден ак өргө элинин жашоочуларын бирден чалып коркутпай, өзүң келип жолугуп, ошол чын экениңди далилдебейсиң менин түз эфиримде. Мен сага түз эфир берем. Баланс болуш керек деп мен дагы бир жолу кайталап кетейин. Ак өргө эли сүйлөдү. Бүгүн дагы сүйлөштүк.
эгерде чындыгың болсо, сага да сөз берем, сага да түз эфир берем, кел сүйлөш, айт түз эфирден. Алтын эже сиз туура эмес айтып атасыз, ак өргөй эли туура эмес маалымат берип койду сизге, бул жер мага караштуу дей турган болсоң, анда чындыгың бар болсо келип айт, түз эфирде убакыт берейин, сен дагы актанып көр. Бирок 89-жылдан бери ак өргөй элинин жашоочулары ушул сен контейнерлерди коюп кеткен балдар аянтчасына 89-жылдан бери бала бакча курулат деген чечим бар. Бала бакчаны куруп бергиле деген ак өргөй элинин жарандары мына дагы деле күтүп жатышат. 30 жылдан ашыптыр күтүп атат. Эми Айбек Каныбек уулуна дагы бир жолу кайрылам. Өзүң жакшы билесиң, азыркы бийлик артынан эмес, баягы жүзү менен бизди карап турат, жүзү менен элди карап турат, жүзү жарык элдин алдында. Себеби дегенде мектептер курулуп атат, бала бакчалар курулуп атат. Буюрса Кудайым кааласа, азыр мени угуп аткан досторум, таныгандар, таныбагандар, Кыргызстандын жарандары, кыргыз эли, кайсы областта жашабасаңыз дагы ушул эфирди таратышып койсоңуз, Камчыбек Кыдыршаевич Ташиевке жетип калса, президентке жетип кала турган болсо, алар келип куруп бергенге буюрса Кудайым кааласа, алардын мүмкүнчүлүгү дагы, саясий чечимдери дагы, каалоо тилектери деле жетет. Ошондуктан бөлүшүп коюңуздар дагы, Айбек Каныбек уулуна жетсин ушул эфир. Бир нерсени тактап койгум келет. Ушул ак өргөдөгү бош жаткан жерлер, мына Ашар менен Акунбаев көчөсүнүн кесилишиндеги 2-3 жакта бош жаткан жерлер, бул деген ошол неме кыла турган жерлер болчу. Парковая зона, парк боло турган, анан кийин деген бала бакча курула турган жер болчу. Ошондуктан кайсы аким келбесин, кайсы мэр келбесин, кайсы президент келбесин, ушул сөзсүз түрдө бир сыйрадан келип элге тийишип көрөт окшойт да. Ушул жерди алганга кол салып көрөт окшойт да. Анан кийин деген ак өргөй эли бүт эле Кыргызстандагыдай эле аябай биримдүү эл. Биримдүү, бири-бирине жан тарткан, өзүнүн айтканынан кайтпаган, ар дайым чогуу турган, байларга каршы турган, жерибизди тартып алгандарга биз чогуу биргебиз деп турган сонун мыкты эл. Ошондуктан сен деген журналистти коркутуп, кээ бир жарандарды коркутуп, телефон чалып, акырын бирден тербей, эл менен жалпы жолугам десең баардыгы чогулат. Андан көрө Кыргыз Республикасынын жаранысың сен дагы. Бизге окшогон эле жаранысың. Эгерде сенде ушу контейнерди алып келип коюп, дагы бир нерсе кура турган байлыгың ашып ташып аткан болсо, анда ушул эл үчүн бир бала бакча куруп берип койбойсуңбу? Өзүңдүн акчаңа куруп берип койбойсуңбу? Ошондо ак өргөнүн эли сени жонуна көтөрүп алат. Ошондой кылып Кыргыздын колунда бар бай, чыгаан жигиттери ошентип эле жөн эле салып берип кое бербейсиңерби? Балдарга болгон камкордук болуп саналат, келечекке болгон жакшы аракет болуп саналып калат. Ошентип кандай деп коет орус тилинде? Благородный болбойсуңарбы? Колуңарда бар, ошон үчүн мондай кымбат контейнерлерди алып келип коюп атасыңар. Анан элге жалпы элге тийиштүү жерди талашып, ушул жерди өзүңө жеке менчик кылып алам деген аракетиң бул уят нерсе. Мен эркек болсом, сендей бай болсом, мен ошол канча миллион сарптап туруп, мен ушул бала бакча куруп коймокмун. Бай эмесмин, жөнөкөй карапайым жаранмын. Ошондуктан ал тиги Айбек Каныбек уулу түз эфир берем, жолук мага. Ушул ак өргөй элинде ушул жерде жолугабыз, мына өзүнүн контейнер койгон жерде жолугабыз. Келип жолук. Рахат эже туура айтып атасыз, уят. Элди коркутуп атат, мени коркутуп атышат, жарандарды коркутуп атышат. Бул деген өтө туура эмес, бул деген уят иш, бул деген пасттык керек болсо, жигитке мындай нерсе жарашпайт.
жигиттер андай кылбаш керек. Менмин деген жигиттер мен айткандай берип салып бала бакчаларды салып белекке берип коюш керек болчу. Ушул жерде ушул кичинекей балдар барат да. Өзүң ушул жерде жашайсыңбы Айбек? Мен билбейм кайсы райондо жашайсың. Анан кийин деген жанагы салык кызматына барып мен арызданам дебедимби? Эгерде телефон чалып коркутуп катуу жинеметтейсеңер, ушул 3 жерди ээлеп алган 3 байманаптын үстүнөн мен деген ошол эмеге эле барып арызданам. Жанагы ГКНБнын жетекчиси Ташиев мырзага барып эле арызданам. Себеби дегенде силердин байлыгыңарды текшертиш керек болуп атат, кустуруш керек болуп атат. Себеби дегенде келип бүтүндөй элди тебелеп тепсеп, эч кимди көзгө илбей, буга чейинки жанагы сот, архитектура, мэрия, акимдердин баарын сатып алгансыңар баганда. Ошон үчүн алар силерге чечим чыгарып атат да. Ошонун баарын чукутам. Жинге тийбегиле, жинге тийсеңер ошого чейин барам мен. До конца деп коет го, мен эл үчүн до концага барам. Кайсы акимдин учурунда кандай чечим чыгарган документти кол койдуртуп алгансыңар, кимге канча бергенсиңер, ошолордун бардыгын тарттырабыз. Бардыгын тарттырып, ККНБга суракка чакыртып, ошол колуңардагы документтин аягына чыгабыз. Кимдин колу турат, ал азыр каякта иштейт, эмне кылат, анын кандай байлыгы бар, бардыгын чукутабыз. Ошондуктан келип коркутуп, чалып, аңдып, телефон чалып, антем мынтип берем дегендерди токтоткула. Болбосо аягына чейин барып, азыркы колуңарда турган байлыктан дагы кол жууп калышыңар мүмкүн. Мен коркуткан жокмун. Мен кыла турган нерсемди айтып атам. Элдин жерин, элдин мүлкүн талашып атасыңарбы? Ошол бардыгын чукутабыз. Акимиби, архитектурада иштегениби, прокурору, кайсы соттон эмне кылып жеңдиңер. Азыр сотторуң да керек болсо, соттолуп атат. Аны бардыгыңар билесиңер, көрүп эле жүрөсүңөр. Ошондуктан бир гана Кудайга ишениш керек. Эгерде ичиң оюң арам эмес болсо, кара мүртөз болбосоң, баскынчы болбосоң, анда Кудайым сактайт. Эгерде деген ошол бирөөнүн жерин тартып алам деп, жалпы элдикин тартып алам деп атат. Бирөөнүн дагы жеке менчик, бир жеке адамдын жери эмес. Жалпы Ак Өргө элине тиешелүү жерди тартып алам деп атасың. Анда арам оюңду Кудайым деле карап турат. Түз эфирим ушу менен аяктады. Мени көрүп тургандар колдон келишинче таратып коюңуздар. Ошол Айбек Алтынбек уулуна жетсин, Каныбек уулуна жетсин. Камчы Кыдыршаш Ташиев мырзага жетсин. Салык кызматынын төрагасы, салык кызматында иштеген кызматкерлерге жетсин. Салык кызматынын пресс-службасын чакырат элем. Мага байланышкыла. Ушул Айбек Каныбек уулунун төлөбөгөн салыктары бар экен. Ошол маселе боюнча сүйлөшөлү. Президентке дагы кайрылабыз дешип атат Ак Өргөлүктөр. Ушул маселени быйыл чечпесе болбойт. 89-жылдан бери салаңдап жүрөт. Өздөрү айтышты, көрдүңөр, уктуңар. Баткен эли чек араны коргогондой биз өзүбүздүн бала бакча менен парк салына турган жерибизди коргоп келатабыз депчи. Көп нерсе болуптур. 30 жылдан ашык убакытта көп нерселер болуптур. Коркутушуптур, нападение кылышыптыр. Ар кандай болуптур да. Ошон үчүн бул неме түз эфир ошол расмий кайрылуу деп эсептегиле. Айбек Каныбек уулуна кайрылып атам. Анан бөлүшүп коюңуздар. Мен сөзүм аяктады. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар. Ак Өргө боюнча кимге чалып коркутуп, мага чалып мени коркутуп, соттошом деп аракет кылсаңар, ар бирин түз эфирге коомго мен жеткире берем. Коом билсин кимдин ким экенин. Ким ак так иштеп атат, ким арамданып бирөөнүн жерине кызыгып атат, мыйзамды бузуп жерге ээлик кылып атат. Мен аягына чейин барам. Кийинки түз эфирге чейин жакшы туруңуздар, бөлүшүп, таратышып коюңуздар. Чоң рахмат.